таанымды кеңейтүү, тажрыйба алмашуу, өзүң билген нерселерди башка окуучулар менен бөлүшүү бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты. Эл аралык Silk Road мектеби кезектеги билимди өрчүтүү дебатына эшигин ачып турган учуру. Scholars Cup бул дүйнөнүн бардык мектептеринде өткөрүлүүчү дебаттар. Анын өзгөчөлүгү баары англис тилинде болуп, 12 жаштан 18 жашка чейинки окуучулар күч сынашат. Здравствуйте, меня зовут Чингиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Чыңгыз. Мен бүгүнкү иш-чара тууралуу кыскача айта кетейин. Бүгүнкү дебат өтө чоң деңгээлде өткөрүлүп, 20дан ашуун мектептен окуучулар келишти. Биз бир гана чет тилин билүүнү өрчүтпөстөн, оратордук чеберчилик жана критикалык ой жүгүртүүнү да жакшыртабыз. Оратора и критическое мышление. Сегодня у нас собрались ученики из разных регионов. Бүгүн бизде бардык региондордон окуучулар чогулушту. Бүгүнкү дебаттан жеңгендер экинчи раундга Европага жөнөшөт. Самые лучшие ученики. Башка жылдарга салыштырмалуу быйыл дебаттын катышуучуларынын саны арбып 380ди түзгөн. Ар жылы каалоочулар көбөйүп жаткандан дагы шек жок. Негизинен ар бир окуучу өз тайпасы үчүн күрөшүп, аргументтердин жардамы менен оюн толук жеткире билүү керек. Так, получается, у нас сегодня мы проводим World Scholars Cup. Биринчи раундда кенже класстын окуучулары эки тайпага бөлүнүп, белгилүү бир теманын үстүндө 15 мүнөт даярданышат. Дебаттар бүткөн соң биз мугалимдер кайсы команда тапшырмаларды мыкты аткарып, тайпа менен иштеше алганына баа беребиз. И здесь мы даем им тему. Окуучулар уюлдук телефон, планшеттерин колдоно алышат. Алардын жардамы менен мисалдарды келтирип, командасынын упай алышына көмөкчү болот. Scholars Cup – это международная организация, которая происходит во многих странах. Scholars Cup бул дүйнөдөгү бардык мектептер менен катар эле Кыргызстанда дагы өткөрүлөт. Бул жылы биздин мектепте өткөрүлүүдө. Дебаттар эки бөлүктөн өткөрүлөт. Жеңилип калган командалар башка утулган командалар менен кайра ойношот. Бул жерде ар бир окуучу өзүнө ишенип, туура эмес болсо дагы өз позициясынан тайбашы керек. Бүгүнкү өткөрүлгөн дебаттардан жеңүүчү аталгандар алгач Европага, андан кийин жаңы жеңиштер үчүн Америкадагы Коннектикут штатында жайгашкан Йельский окуу жайына жөнөшөт. Билимдүү болсоң дүйнөнүн бардык эшиктеринин ачкычы колуңа тиет деген бекеринен айтылбаса керек. Биз дагы окуучуларга ийгилик каалайбыз.